Насаат Кеджи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мен бул айылга бир канча келип, бул мечиттин башталышында пайдуу алдында да бир келип кеткенмин. Бүгүн ушундай мечиттин ачылышында сиздердин каршыңыздарда туруу мен үчүн өтө бир сыймык, факырлануу, сыймыктануу, өтө кубанычтамын. Дагы мени бир кубанычка бөлөгөн нерсе, биздин баарыбызга устаз болгон, Орто Азия эмес, мурдагы эсенгилерге белгилүү болгон устазыбыз Чубак Ажынын ушундай пайкадамдары берекелүү келип биз менен ушул мечиттин ачылышында бирге болуп жатат. Анда мен сөзүмдөн мурда ушул устазды сыйлап, устазга сөз берсем, андан кийин сөздү уланта берсек, Чубак Ажы кош келипсиз, анда сөз сизде. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatlı bir tuğandar, Acıkemiz bana sürdövesinde kişine beni maktap çoluğumu açıp koydu. Allah razı olsun. Ustazımız alımlar aytışat, çoğun alımların aslında kişine talebeler andamında süylese bolu öğret, katalarını tekşerip ötkörü olganға деп ошол баптан гана бир азыраак сүйлөйбүз иншалла. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, адамдын денесинде бир кичине үзүм эт бар дейт. Ошол эт оңдонсо бүтүндөй жасаттын бардыгы, дененин бардыгы оңдонот, бул жүрөк дейт. Эгер жүрөк жакшы боло турган болсо, дененин бардыгы көз, кол, бут баары жакшы болор экен. Эгер жүрөк бузулса анда бардыгы бузулар экен да. Жана биздин Раис акабыз айтып өтүп кетти. Мына ушул президентибиздин бүт айыл аймактарды регионду өнүктүрүү боюнча сөзү деп да. Анан кандай мечитке тиешеси бар десе, түздөн түз тиешеси бар. Анткени ошол мечиттер айылдын жүрөгү болот. Эгер мечит оңдолуп, мечит өзүнүн Кудайдын астындагы вазифасын туура аткара турган болсо, айылдын баары оңолот. Бул жерде жумушсуздук деген жок болот, ыйман деген пайда болот, уурулук деген жок болот, жумушсуздук деген жок болот. Айтор айылдын өнүгүшүнө бул түздөн түз себеп бере турган мына ушундай берекелүү жай, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан ушул мечитти куруп берген бир туугандарыбызга, аке-өкөлөрүбүзгө, көмөк көрсөткөндөргө, ошол мечитти курганга көмөк көрсөтмөктөн турсун, ушул жерде иштеп аткандарга жөн эле жакшы тилек айтып, ушул мечит тезирээк бүтүп кетсин деген жакшы тилек менен жардам бергендерге дагы Кудай таалап жакшылык берсин деп иншалла тилек кылабыз. Мечит, урматтуу бир туугандар, бул Алланын үйү. Мечитте, урматтуу бир туугандар, абсолюттук акыйкат, түбөлүк акыйкат, эч ким бузбай турган акыйкат сүйлөнө турган жер. Мечитке келгенде бул жерге төр дегенде төр ээленип калбайт, балки мечиттин төрү биринчи келгендики болуп эсептеле турган ушундай бир улук жай, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан мечит куттуу болсун деп айтам.